Кыргыз эли илгертен нанды ыйык санап, анын күкүмүндагы ысырап кылган эмес. Бирок соңку учурларда таштандылардын тегерегинде тамак аш калдыктарын көп учуратуудабыз. Эми бул маселени чечүү максатында нан үчүн гана деген жазуусу бар. Сары түстөгү урналар жакын арада Бишкектин бардык аймактарында коюла турган болууда. Долбоорду жаш активисттер менен тазалык муниципалдык ишканасы демилгелеп, шаарды жагымсыз көрүнүштөрдөн арылтуу максатында бул ишти биргеликте колго алышкан. Нан улуу тамак болуп эсептелет. Нандарды жаткан баарыбыз эле көрөбүз да. Мусорканын жанында тебеленди, тепсенди болуп жатат. Анан ошону нанды тебелеттирбей, тепселетпей, кандай кылып ошону эметсек деп туруп биринчи очередь анан мондай мусор бачоктор оюбузга келди. Челекке чогулган нандарды активисттер өздөрү алып кетишет. Бирок эскирген нандарды кайра эле таштанды катары ыргытпастан аны кайра иштетүүнүн айласын табышкан. Бул тазалык ишканасынын кызматкерлеринин ишин бир топ жеңилдетмекчи. Буга чейин нан, тамак аш болобу баары аралаш эле полигонго төгүлүп келген. Нандан бум деген башка жем, арпа, будай, дан азыктарды, ар кандай эмелерди аралаштырып, витаминдерди аралаштырып, стерилизовать этип туруп, малга корм жасаса болот да, комбинированный корм. Өзүңүздөр жасаңыздар Ооба, шаймандарды алып келдик. Учурда Борбор калаада жалпы 1535 таштанды таштоочу аянтча бар. Андагы контейнерлердин саны 7290. Ал эми нан калдыктары үчүн мындай челектер жыл аягына чейин 1500 жерге орнотулат. Ар бирине 2500 сомдой каражат керектелет. Аны демилгечи активисттер мойнуна алган. Бирок муниципалитет урналардын санын дагы көбөйтүүнү пландоодо. Азырынча микрорайондорго коюлду уже. Бул бир жылдын ичинде 1,5 миң урна коюлган атат план боюнча. Баштаганыбыз теги Октябрьскийдин микрорайондорго уже коюлду. Күндө сайын коюлуп атат, аракет кылып атабыз. Бул жылдын ичинде план боюнча ошо айткандай эле 1,5 миң, бирок аракет кылабыз санын көбөйткөнгө. Коюлуп баштагандан кийин уже бизге деген эме чыгат да, пландарчы. Дополнительный информациялар келип баштайт. Аларды кошмо, балким санын өзгөрөт. Мындан 2-3 жыл мурда Бишкекте жарандык активисттердин демилгеси менен желин бөтөлкө сала турган атайын урналар коюла баштаган. Келечекте таштандыды өз-өзүнчө иргеп сала турган контейнерлерди орнотуу пландалууда. Бирок ага элдин дагы аң сезими даяр болууга тийиш. Себеби жакында эле нан үчүн коюлган челектердин 2-3-ü уурдалып кеткени айтылды. Каныке Бозгунова, Меримбек Жусупбек уулу, Нью ТВ.